16-сентябрда Ассоль фондунун президенти, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ассоль Молдокматова өзүнүн командасы менен жабыркаган үй бүлөлөр үчүн курулган шаарчаны ачуу үчүн Баткенге келет жана концерт уюштурат. Концерт белгилүү аткаруучу Мирбек Атабеков менен биргеликте Баткен облусунун бардык тургундары үчүн тартууланат. Эске салсак, Ассоль Молдокматова Баткендеги кыргыз-тажик кагылышуусундагы гуманитардык жардамды ишке ашырууга эбегейсиз салым кошкон. Баткен облусуна 100 тоннадан ашык жүк жөнөтүлүп, 160 баткендик бала, медицина жана билим берүү кызматкерлери Ысык көлдүн жээгинде эс алышты. Лейлек районунун балдары үчүн керектүү буюмдарды мечитке алып келишти жана Баткенге Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрү түшүрүлгөн сүрөт берилди. Баткен шаарынын тургуну Адил Абдурахимов Ассоль Молдокматованын камкордугуна бөлөнүп, келишими боюнча 15-сентябрда Токмок лицейине окууга жөнөтүлөт. Баткен шаарынын тургундары Ассоль Молдокматовага көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө кошкон эбегейсиз салымы үчүн чын дилден ыраазычылык билдиребиз. В музее Рухордо.